Nima sen asabimga tegayapsan? Dostum motor gitsem birini çatınam kırsam. Ошто 15 жашар кызды сексуалдык кулчулукта кармоого шектелгендердин тобу кармалды. Жабыркаган кыздын адвокаты Жахангир Сайфуллаевдин айтымында алар кызды 1 жылга жакын мажбурлап иштетишкен. Ата-энеси бул жөнүндө кызынын видеосу интернетке жарыяланганда гана билген. Бул 15 жашар кыз боюнча соц тармакта жана WhatsApp мессенджерде видео тараган. Ал видеодо бир канча кыздар, балдар бул жаш жетелик 15 жашар кызды потерпевший маданият айылына алып барышып, ошол жерде видеого тартып, каштарын, чачтарын кырып, видеого тартып, анан чечинтирип, ошондой зордук, зомбулук көрсөтүшкөн булар. Жана бир марта муштары менге катып, буга калап жүргөнү өтмөйдү менге. Сайфуллаевдин айтымында жабырлануучуну сойкулукка мажбурлап кичинекей эле баш ийбестик үчүн жазалап, анын баарын видеого тартып турушкан. Адвокат кыз милицияга 1 жыл мурда эле кайрылганын, бирок анда ишти жаап коюшканын кошумчалады. Мурда да ошондой окуя болгон экен, 14 жашында бул кыздын, 23-жылда. Анда да ошо барып, өзүнүн айтуусу боюнча тайне менен милицияга барып, ар жазганбыз, ошо бир факт боюнча бир бала мен ошо бир туура эмес нерселер кылып койду, ал боюнча кийинчерээк толук маалымат беребиз. Анан ошондой иш мындай жабылып эле кеткен, эч кандай жоопкерчиликке тартылбай калган ошо бир бала деп айтып кетти. Ошон үчүн мындай милицияларга кандайда ишенбейт экен да бул кыз. Жыйынтык чыкпайт, кыздар чыкпайт депчи. Иш быйыл 23-августта милициянын каттоосуна алынган. Бирок Сайфуллаевдин айтымында укук коргоо органдары 4-5 күндөн кийин ал акыйкатчы институтуна кайрылып, бул жөнүндө ЖМКлар жаза баштаганда гана активдүү иштей баштаган. Бирок милиция анын бул сөздөрүн четке кагууда. Ошол маалымат түшөр замат 23-август күндөн баштап тынысыбыз, ыкчам иштери жүрүп жаткан. Ошол маалымат эрте чыгып кеткенине байланыштуу көп кишилер, буга катыштуу бар кишилер дагы жашынып качып кетүүгө жагдай түзүлүп калган. Бирок ошого карабай ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармасынын кызматкерлери бардык адамдарды, ошо тиешеси бар адамдарды жүргөн жерин аныктап, кармап, тергөө кызматына алып келишти. 29-августка карата милиция шектүү 4 кыздын жүргөн жерин аныктап кармады. Аларга сойкулук кылууга тартуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул иштин алкагында дагы бир нече киши суракка алынууда. Адвокаттын айтымында жабырлануучунун ата-энеси чет өлкөдө эмгек миграциясында жүргөн. Кыз азыр фостердик үй бүлөнүн карамагында, ага социалдык коргоо кызматкерлери жардам берип жатышат.